Адам үрөйүн учурган окуя 7-сентябрда Бишкек шаарында катталды. Орду каладагы бир нече медициналык мекеменин дарыгерлери жаңы төрөлгөн ымыркайды сатууга аракет жасаган айтылууда. Бул окуяда төө чачын тик тургузган нерсе колго түшүрүү убагында медиктердин машинасынан наристелердин бузулуп бараткан сөөгү табылган. Алар аборттон калгандар болушу мүмкүн экен. Укук коргоо органдарынын айтымында кармалган врачтар жаңы төрөлгөн ымыркайды сактап калууга мүмкүн болгон жок деп ата-энесин алдап, мурда чарчап калган наристенин сөөгүн көрсөтүп коюшкан. Ал эми ден соолугу чың төрөлгөн бала кимдир бирөөлөргө сатылмак экен. Кылмышка шектүү катары 5 киши кармалган тууралуу маалыматтар тарады. Бирок азырынча укук коргоо органдары тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кенен маалымат берүүдөн карманышууда. Андыктан ымыркай кайсы төрөтканада төрөлгөн, ким сатып алууну каалаган, дарыгерлер наристени канча сомго баалаган жана анын ата-энеси кимдер экенин билүүгө мүмкүн болгон жок. Учурда бул окуяга байланыштуу адам сатуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, кармалган 5 кишинин экөө убактылуу кармоочу жайга камалса, калганы өлкөдөн чыгып кетпөө арызы менен үй камагына чыгарылган. Ал эми тартип сакчылары азырынча 3 медицина кызматкери кармалганы тууралуу билдиришүүдө. В службу криминальной милиции МВД Кыргызской республики поступила... Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматына ыкчам маалымат келип түшкөн. Бул маалыматты текшерүүнүн натыйжасында 3 медицина кызматкери кармалган. Аталган факт боюнча 124-чү, тагыраак айтканда адам сатуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бүгүнкү күнү ыкчам иликтөө иштери жүрүп жатат. Анын жыйынтыгы менен кийинчерээк толук маалымат берилет. Тартип сакчылары кылмышка шектүүлөр тууралуу маалыматты жашырганы менен бала сатууга шектелип кармалган акушер-гинекологдордун бири Бишкектеги номер 1-үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштеп келгени ачыкка чыкты. Бир эле учурда ал жеке клиникада да иштеп жүрүптүр. Ошондуктан окуя кайсы бейтапкананын аймагында болгону тактала элек. Бирок номер 1-үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчилиги кылмыш алардын мекемесинде болгон деген маалыматты четке кагууда. Андай окуялар эч качан болбойт. Тем более биздин ишкананын ичинде бул первичка болуп аткандан кийинчи эме болбойт. Аборт деген, төрөдү деген андай болбойт. Бирок башка жерде иштечи? Ал башка жерде иштеген, анын кызматы башка жерде. Ошон үчүн жана сиз айтып аткан инцидент биздин ишкана менен эч кандай связи жок. Демек эки жерде иштеген силерде ал жерде? Бизде иштеген деген приёму саат 3 саат приёмда отургандан кийин ал ар бир врачтар өздөрү билет да. Каяка барып иштейт, частный клиникада иштебесе, биздин зарплатаны билесиздер. Анан балдарын багыш керек, семьяны багыш керек. Энергичные, молодые, врачи работают. Бала сатууга шектелип кармалгандар боюнча Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан жумушчу топ түзүлгөн. Анын жыйынтыгы менен бул ишке аралашкан дарыгерлердин ишине баа берилип, ага жол берген жетекчилерге чара көрүлөрү убадаланууда. Бизге да өзүбүзгө да андан суроо болуп атат. Кандай болуп, эмне үчүн ошол машинеде, жеке машинеде ошондой эмелер болуп аткан. Бул ойлойм, сиз айтып атасыз, мен айта албайм азыр кайсы дарыгерлер, кайсы поликлиникадан, кайсы роддомдон биякта задействованы болуп аткан. Мен ойлойм, правоохранительный органдар ошол боюнча бизге четкий маалымат берсе, биз ошол эмеден жоопкерчилигин жетекчиден сурайбыз. Тилекке каршы быйылкы жылы бул биринчи окуя эмес. Жыл башынан бери өлкө боюнча ушуга окшогон 4 факт катталган. Экөө Бишкектин аймагында, калган экөө Ош жана Баткен областтарында болгон. Аталган фактлар боюнча адам сатуу беренесине ылайык кылмыш иши козголуп, баарында тең дарыгерлер кылмыштуу ишке барышканы белгиленген. Алар жаңы бала болгон ата-энеге ымыркай чарчап калды деп алдап, жасалма документ менен наристени башка бирөөлөргө сатууга аракет жасашкан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Айбар Султангазиев мындай окуяларды болтуртпоо үчүн төрөтканлардын баарына видео көзөмөл камераларды орнотуу керектигин айтууда. Контроль кылган үчүн ошо роддомдордо видеокамераларды орнотуш керек. Анан үстү жактан бир текшерүү улам өткөрүп туруш керек да. Ошол жактан бизде да суроо болуп атат. Эмне себептен бул жагын эч ким контроль кылбайт. Канча жана машинеде 2 баланын өлүгү табылды деп атат. Аборттун пайдасынанбы же кайсы жагынан болду билбейбиз. Биз ойлойбуз, эми ар бир ушундай аборт жасалган ар бир төрөт случайлар
бир саналып туруш керек да. Ошондо балким мындай случайлар азаят. Былтыр эле Балыкчы шаарында 8 баланын бири төрөт учурунда жоголуп кеткени боюнча чыр чыккан. Анда жаңы төрөгөн аял дарыгерлер ымыркайдын бирөөсүн алып койду деп шектенип, төрөттү кабыл алган ак халатчандардын үстүнөн арыз жазган. Бул боюнча Ысык көл областык ички иштер бөлүмү адам сатуу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Бирок иш азыркыга чейин аягына чыга элек. Нурзада Сыдыкбекова, Аскат Ибраимов, НТС.